Кыргызстан көз карандысыздыкка ээ болгондон тартып сотторду реформалоо башталган. Адистердин пикиринде бийлик улам алмашып, сот системасы да аксады. Ушул күнгө чейин реформа аягына чыкпай келет. Мисалы 2010-жылдагы конституциянын нормалары менен сотторду тандоо кеңеши уюшулуп, басымдуу бөлүгүн парламент аткаруучу бийлик өкүлдөрү түзгөн. Жогорку соттун төрайымынын орун басары Качыке Эсенканов андай реформа өзүн актабай, сотторду тандоо саясатташып, татыктуу талапкерлер кызматка келбей калганын айтат. Ал жаңы баш мыйзамдын редакциясына ылайык буга чейин кетирилген кемчиликтерди жоюу аракети башталганын билдирди. Азыркы конституциянын нормасы боюнча сот адилеттигин жүргүзүү боюнча кеңеш болуп түзүлдү. Анда ошол курамынын 3/2 судьялар түзөт. 3/1 ошол президенттин өкүлү, парламенттин өкүлү, депутат, коомчулуктун өкүлү, курултайдын өкүлү болуп түзүлө турган болду да. Менин оюмча, азыр ушул судьяларды татыктуу талапкерлерден судьяны тандоо иши алдыга кетет деген ойдомун да. Коомдо Фемида жана укук коргоо органдарына наразычылыктар байма-бай айтылып келет. Президент өз сөзүндө бул тармактардын иши бүгүнкү күндө адам укуктарына жана адам коопсуздугуна коркунуч келтирген тобокелчиликтердин негизги булагы болуп калганын белгиледи. Сот системасы жана укук коргоо органдары кыргыз коомчулугунун негизги баалуулуктары болгон адилеттикти жана эркиндикти тебелеп тепсешүүдө. Мен эмне себептен мындай болуп жаткандыгынын эки негизги себебин көрүп турам. Биринчиси, тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун жана соттордун позициясын жана мамилесин алдын ала аныктаган, терең тамырлаган күнөөлүү кишинин презумпциясы. Алар болгон окуяны толук иликтебей туруп, алдындагы адамды дароо эле кылмышкер катары көрүп, дароо эле күнөөсүн далилдей башташат. Андан соң сот өкүмү чыга электе эле пресс маалыматтар адамдарды эң оор кылмыштарга тагылып, айыпталып жатканын жазып, жарыялап чыгышат. Тергөө иши күн мурунтан эле айыптоочу тарапта болбостон, иште калыс иликтеп, сот адилеттүү болушу керек. Ал эми экинчи себеби, тергөөчүдөн каалаган кортундуну, соттон болсо кандайдыр бир өкүмдү сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берген коррупция. Көп жылдардан бери укук коргоо органдарын, сотторду реформалоо жөнүндө айтылып келет. Бирок ушул күнгө чейин бул кырдаалды өзгөртүү боюнча натыйжалуу иш жасалган жок. Эмгек сиңирген юрист Турсун Алымбеков сотко башка тармактардын өкүлдөрү келип иштеши бул түзүмдү аксатты деп эсептейт. Ардагер кадр саясатын туура жүргүзүп, калыс адилет системаны калыбына келтирсе болоорун айтат. Соттор азыр чынын айтканда акча берип дагы сот болуп атышат. Бул туура эмес. Эми дегенде акчаны бергенден кийин алышта керек да кийин. Ичейин дегендер барат. Жок. Сот мен акыйкаттыкты жүргүзөм, калыстыкты жүргүзөм, мыйзамды ишке ашырам, элдин кызыкчылыгы үчүн иштейм деген адамдар бар. Жок эмес, кадрлар бар. Ошолорду шайлаш керек. Мамлекет башчы мыйзамдын үстөмдүгү орноп, жарандардын коопсуздугуна кепилдик берилмейин, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү мүмкүн эместигин, системаны реформалап, мыйзамдын кадыр баркын калыбына келтирүүгө жана жарандардын бийлик институттарына болгон ишенимин арттырууда иштерди күчөтүү зарыл деп кайрылды. Системадагы терс көрүнүштөрдү жоюу үчүн тармакты реформалоо жана кадрдык саясатты түп тамырынан бери өзгөртүү керек. Учурда бардык мыйзамдарды инвентаризациялоо башталды. Уланбек Тиханбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.